Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада, салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Жапаров баштаган делегация Ташкенттеги технопарк комплексинин иши менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жетектеген делегация Өзбекстанга болгон иш сапарынын алкагында Ташкент шаарындагы технопарк өндүрүштүк комплексинин иши менен таанышты. Бул тууралуу бүгүн 9 мартта өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлады. Маалыматка ылайык экскурсияны Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов өткөрдү. Кыдыруу учурунда аталган мекеме 2019 жылдын 10 июнунда Чкалов атындагы мурдагы Ташкент авиациялык өндүрүштүк бирикмесинин базасында түзүлгөндүгү айтылды. Акылбек Жапаров өзбек тарапка технопаркка чакыруусу үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн тиешелүү ведомстволорунун экономикалык байланыштарды чыңдоо жана кеңейтүү маселеси боюнча тыгыз кызматташуусунун зарылдыгын белгиледи. Мындай комплекстерди түзүү тажрыйбасы Кыргызстан үчүн пайдалуу болот. Ушундай эле долбоорду республиканын өнөр жай борбору саналган Чүй өрөөнүндө да түзүүгө болот. Мамлекет тиешелүү инфраструктураны камсыздап, мындай долбоорду ишке ашыруу үчүн зарыл болгон колдоону көрсөтүүгө даяр деп белгиледи өкмөт башчы. Белгилей кетсек, аянты 103 гектар болгон комплекстин аймагында 7 өндүрүштүк блоктоо тиричилик техникалары, анын ичинде тиричилик жана өнөр жай муздаткычтары, кер жуугуч машиналар, турмуш тиричилик мештери, өнөр жай кондиционерлери, суу насостору, өнөр жай буюмдарын жана тетиктерди чыгаруу үчүн калыптар, панелдик радиаторлор, күн батареялары, эскалаторлор, лифттер, анын ичинде панорамалык лифттер, Артель, Samsung брендтери менен чыгарылат. Гомосексуалдарга берилеби? Парламентте $29 миллион грант боюнча маселе көтөрүлдү. Бүгүн 29 мартта Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жылдыз Садырбаева глобалдык фонд тарабынан бөлүнгөн каражаттын көбү Кыргызстандагы гомосексуалдарды колдоого жумшалып жатканын айтып, бул маселеге каршы турууга үндөдү. Эл өкүлүнүн айтымында глобалдык фонд 3 жылда бир ВИЧке жана кургак учукка каршы күрөш үчүн Кыргызстанга грант берип турат. 2024 жылы $29 миллион каражат бөлүнөт деп пландалууда. Садырбаева да ал каражатты бөлүштүрүү боюнча комиссияга былтыр декабрда мүчө болуп кирген. Бул грант өлкөнүн саламаттык сактоо системасына колдонула турган ири өлчөмдөгү сумма. Өткөн жылдары мындай гранттын негизги алуучусу ПРОН болгон. Бирок бул каражатты мамлекет өзү бөлүштүрүп көзөмөлдөшү керек. Өзбекстан менен Тажикстанда ошондой. Алар бул грантты саламаттык сактоо министрлиги аркылуу алып, мамлекетке отчет берип турат. Ал эми бизде ПРОН өзгөчө статуска ээ болгондуктан каражаттын бөлүштүрүлүшү тууралуу отчет бербейт. Демек, акча каражаттары кайсыл багытка канча сарпталып жатканын эч ким билбейт, деди Садырбаева. Ошондой эле ал комиссиянын кийинки жылы алына турган грантты кандай максатта колдоно тургандыгы тууралуу берген өтүнмөсүндө түшүнүксүз жагдайлар камтылганын белгиледи. Гранттын $4,5 миллион ПРОНдо иштегендердин өздөрүнө эмгек акы катары калат. Таблицада көрүнүп турган иш-чаралар жана аларга бөлүнгөн каражаттар көптөгөн суроолорду жаратат. Маселен, коомдорду бекемдөө системасы деген эмне болгон система, алар эмне болгон коомдор? Суроолор көп, жооп жок, деди депутат. Садырбаева грантты бөлүштүргөн комиссияны жоюп, жаңы комиссия түзүү зарыл экенин жана мамлекеттин атынан өтүнмө берүүгө жетишип калуу керектигин белгиледи. Тилекке каршы азыркы учурда иштеп жаткан курамда добуштар ачыктан-ачык бир тарапка ооп кетет. Себеби комиссиянын бул курамында мамлекеттик сектордон 9 өкүл, ал эми эл аралык жана бейөкмөт уюмдардан 19 мүчө бар, деди эл өкүлү. Андан соң төрага Нурланбек Шакиев депутаттын айткан сөзүнө терең маани берүү керектигин белгиледи. Бейөкмөт уюмдар биздин жаштарды кайсыл жакка алып баратат? Бул жерде трансгендерлер жөнүндө сөз болуп жатат. Бул деген биздин келечегибизге өтө чоң сокку. Тилекке каршы биз маани бербеген менен мындай терс көрүнүш аябай тез өсөдү. Аны менен кескин күрөшүүбүз керек. Улуттук чоңгөйгөй кесепети аябай жаман болот, деди Шакиев. Ошондой эле төрага өкмөт менен парламенттин тиешелүү комитеттерине аталган маселе боюнча иш алып барууга тапшырма берди. Булак суу беркежи.
Ош облусунун губернатору Зиядин Жамалдинов иштен кетери айтылууда. Дээрлик 2 жылга жакын убакыттан бери Ош облусун башкарып келе жаткан Зиядин Жамалдиновдун башына кара булут айлана баштады. Анын бул аралыкта өз көмөчүнө күл тарткан жоруктары кызуу талкууга алынып жатат. Маселе жогорку кеңештин депутаттары тарабынан да көтөрүлүп, Жамалдинов кыска мезгилде эле Ош облусунан жүздөгөн гектар жерлерди өзүнүн бир туугандарына каттатып алганы парламентте айтылды. Атүгүл анын кызматтык ишмердүүлүгүн текшерүү керектиги дагы козголду. Айтор, үзөңгүдөн буту таяры ачык көрүнүп, Жамалдинов жакынкы аралыкта иштен алынып, алган эмес кылмыш иши козголуп, камалып калышы мүмкүн болуп турат. Учурда анын ордуна ким келет деген маселенин айланасында сөз жүрүп жатат. Буга байланыштуу Ош облусунун губернаторунун орун басары Данияр Жаныкулов деле дайындап коюлса жаңылыш болбойт эле дегендер бар. Себеби иштин көзүн билет, көйгөйлөр менен тааныш, элге да алымдуу. Эгер сырттан алып келилсе, анан ал иш менен тааныш болгончо 1-2 жыл убакыт өтүп кетет. Андыктан алыстан издебестен маселени түшүнгөн адамды койгон оң болмок. Булак Назар Ньюс кежи. Бүгүн ЖКУнун башкы катчысы Тасмагамбетов Кыргызстанга келет. Жамааты коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетов 9-10 мартта Кыргызстанга иш сапар менен келерин уюмдун басма сөз кызматы билдирди. Сапардын алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Тышкы иштер министри Жээнбек Улубаев, Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, ошондой эле коргоо министри Бактыбек Бекболотов жана башкы штабтын жетекчилиги менен жолугушуулар пландаштырылууда деп билдирди ЖКУнун басма сөз кызматы. Бул Имангали Тасмагамбетовдун ЖКУнун башкы катчысы катары Кыргызстанга биринчи жолу келиши. Булак Супер кежи. Өзбекстан Ирандын ШКУга кирүүсүнө макулдук берди. Өзбекстан Ирандын Шанхай кызматташтык уюмуна кирүүсүнө макулдук берди. Тиешелүү документке Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кол койду. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттин статусун алуу үчүн Иран Ислам Республикасынын милдеттенмелери жөнүндө меморандум бекитилсин деп жазылат жарлыкта. Президент республиканын Тышкы иштер министрлигине бул меморандумдун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболор Өзбекстан тарабынан аткарылганы жөнүндө ШКУнун катчылыгына билдирүү жөнөтүүнү тапшырды. Белгилей кетсек, 2022 жылы сентябрда Самаркандда өткөн ШКУнун саммитинде Иран ШКУга мүчө мамлекеттин статусун алуу боюнча милдеттенмелер боюнча меморандумга кол койгон. Андан соң 2022 жылдын ноябрында жана 2023 жылдын январында өлкөнүн парламенти Ирандын Шанхай кызматташтык уюмуна кирүүсү боюнча мыйзам долбоорун жана Ирандын ШКУга мүчө мамлекет катары милдеттенмелери жөнүндө меморандум жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган. Эми ШКУнун процедураларына ылайык меморандумду уюмга мүчө өлкөлөр бекитиши керек. 2001 жылы түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюмуна Индия, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө. Афганистан, Беларусь, Иран жана Монголия байкоочу өлкө статусуна ээ болсо, Азербайжан, Армения, Камбоджа, Непал, Туркия жана Шри-Ланка өнөктөш өлкөлөр. 2021 жылы дүйшөмбөдө өткөн ШКУ саммитинде Иранды уюмга кабыл алуу жана Египет, Катар жана Сауд Аравияга диалог боюнча өнөктөш статусун берүү процедурасы башталган. Булак Назар Ньюс кежи. Көзү агып калган Бишкекте курулушта иштеген жумушчу жабыркады. Бишкектеги SF Building ишканасынын курулушунда жумушчу иштеп жатып кулап кеткен. Айрым маалыматтарга караганда анын көзү агып калган. Бул тууралуу укук коргоо органдарынан билдиришкенин Кактус медиа сайты жазды. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматы боюнча 7 март күнү саат 15:46 ички иштер башкы башкармалыгына улуттук госпиталдын микрохирургия бөлүмүнө жаран жаткырылганы тууралуу кабар түшкөн. Бул факт Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында катталган. Тергөөгө чейинки текшерүү башталып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Булак Назар Ньюс кежи.